Наср сүрөсү. Bismillahirrahmanirrahim. Райымдуу, мээримдүү Аллахтын ысымы менен. İza jaa nasrullahi wal fath. О Мухаммад, эгер сага Аллахтын жардамы жана жеңиши келсе, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا жана адамдарды Аллахтын динине топ-топ болуп кирип жатканын көрсөң, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. анда Раббиңе хамд, мактоо айтуу менен аны жаман төмөн сыпаттардан аруула жана күнөөлөрүңдү кечирүүсүн сура. Чынында ал тообаларды кабыл кылуучу. Аллах Таала өз пайгамбарын жакшы жаңылык менен кубандырып, жараткандын убадасы аткарылганда эмне кылыш керек экендигин үйрөттү. Жана ушул убаданын аркасынан эмне болооруна мусулмандардын көңүлүн бурду. Ал окуядан кийин адамдар исламга топ-топ болуп кире башташты. Аллахтын убадасы аткарылып, пайгамбар менен касташып жүргөндүн көбү тескерисинен ага жан жөөкөр болуп, жардам бере баштады. Ошол үчүн Аллах Таалага ыраазычылык билдирип, алкыш айтып, андан кечирим сура деген буйрук келди. Бул сүрөдө боло турчу эки нерсе камтылган. Биринчиси, Аллахтын дини ар дайым ийгилик коштоосунда болот. Алкыш, мактоо жана кечирим суроо сыяктуу ибадаттар анын ишке ашуусун жеңилдетет. Эгер менин неематыма шүгүр кылсаңар, силердин неематты көбөйтөмүн. Ал эми шүгүр кылбасаңар, билип койгула, чынында менин азабым катуу, деп айткан Аллахка ыймандуулар тагошо жогоруда айтылгандай ыраазычылык билдиришет. Өлгүлүү калыйпалардын, халифтердин доорунда, андан кийин дагы мусулмандар Аллахтын сөзүнүн акыйкаттыгына күбө болушту. Ооба, ислам көптөгөн диндердин бири. Бирок бул акыйкат динге Аллахтын жардамы эч качан кечиккен эмес. Дүйнө жүзү боюнча канча деген адам исламга келген. Жана азырда мусулмандардын саны көбөйүүдө. Качан Аллахтын буйруктарынан тескери баса баштаганга чейин мусулмандардын бийлиги козголгус бекен болуп турду. Кийин анан кайчылаш пикирлер жана талашуулар пайда болду. Бирок ошого карабай мусулман үммөтү жана Аллахтын дини анын эле салгыс мээримине бөлөнүп келет. Экинчиси болсо, Аллах Таала пайгамбарына бул тирүүлүктөгү күндөрү аягына келип жеткендиги тууралуу айтты. Ошону менен Аллах Таала пайгамбарыбыз кадыресе жашап өткөндүгүн кабарлады. Анткени анын өмүрү менен Аллах өзү ант ичкен. О Аллахтын элчиси, өмүрүңө ант. Алар ышкы кумардын мастыгында көздөрүнө эч нерсе көрүнбөй калган эле. Хижр сүрөсү 72 аят. Ушуну менен Раббибиз момундарга өмүр аягын намаздарында же ажылык сапар учурунда истигфар, кечирим суроо менен аяктаганды осуят кылды. Ошон үчүн Аллахка алкыш мактоо айтып, кечирим сура деген сөз өлүм тууралуу кабар берген. Мухаммад пайгамбарыбыз жаратуучуң менен жолугушууга даярдык көр, төбөлүк бейпилдикке камдан деген көрсөтмө алды. Ушул аянга багынып, ал өлөрүнө чейин намаз учурунда мындай сөздөрдү кайталачу эле. Субханака Аллахумма Раббана ва бихамдика Аллахумма гфирли. Сен аруусуң, о Аллах, биздин Раббибиз. Алкыш мактоолор сага, о Аллахым, мени кечир. Өзгөчө бел ийген маалда жана чөгөлөп сажда кылган убакта көп кайталаган.